Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз 11-класстын алгебра сабагынан аралыктан окутуудагы видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы баштапкы функция. Сабагыбыздын максаты баштапкы функция жөнүндө түшүнүк алабыз. Баштапкы функциянын аныктамасын, баштапкы функциянын негизги касиеттерин үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле баштапкы функцияны табуунун 3 эрежеси менен таанышасыңар. Жана ал 3 эрежени эсеп иштөөдө кантип колдонобуз, ошону үйрөнөсүңөр. Биз азыр аныктамадан баштасак, эгер берилген аралыктагы бардык x үчүн чоң f'(x) функциясы барабар кичинекей fx болсо, анда чоң f функциясы ушул аралыкта кичинекей f үчүн баштапкы функция болот. Мисалыбызды карагыла балдар. Чоң f(x) барабар x куб бөлүнгөн 3 функциясы f(x) барабар x квадрат функциясы үчүн баштапкы функция боло тургандыгын далилдейбиз. Ал үчүн чоң f функциясынан туундалабыз. Анда x куб бөлүнгөн 3төн туундала турган болсок, бизде 3төн 1 көбөйтүп 3x квадрат болуп, ал барабар x квадрат болот. Аныбыз бизге кичинекей fx, демек чоң fx функциясы кичинекей fx функциясынын баштапкысы болду. Экинчи мисалда дагы кичинекей fx барабар 1 бөлүнгөн тамыр астында x болуп атат. Чоң f(x) функциясын таптык. Эми бизге керектүү формулалар 10-класста туунду алуунун эрежесинде билгенбиз. Мынакей бул жерде тригонометриялык функциядан туундалынып атат, даражадан туундалынып атат, бөлчөктөн туундалынып атат. Ушулардын бардыгын биз эсеп иштөөдө бүгүнкү сабагыбызда колдонобуз. Эми силер менен китебибиздин Колмогоров китебинин 326 көнүгүүсүнө токтололу. Чоң f функциясы үчүн кичинекей f функциясы баштапкы боло тургандыгын далилдешибиз керек. Чоң f(x) барабар x'тин 5-си, кичинекей f(x) барабар 5x4. Чын эле чоң f кичинекей f(x) функциясынын баштапкысы болобу балдар? Аны кантип билебиз? Туура, чоң f(x) функциясынан туундалсак келип чыгат. Демек, мына булардын баары аткарылат экен. Эми негизги касиеттерине токтоло турган болсок, балдар, баштапкы функциялардын негизги касиеттери биздин эсеп иштөөдө дагы колдонулат. Эгерде кандайдыр бир эл аралыгында чоң f(x) функциясы 0 болсо, анда f функциясы бул аралыкта турактуу болот экен, балдар. Андан кийин экинчи касиети эл аралыгындагы кичинекей f'тин каалагандай баштапкы функциясы чоң f(x) плюс s түрүндө жазууга болот экен. Анда чоң fx кичинекей fx функциясынын эл аралыгындагы баштапкы функцияларынын бири болот. Ал эми s болсо эрктүү сан болот. Мынакей балдар, биз ушуну кыскача түшүндүрүп кеттик. Эми баштапкы функцияларды табууга мисалдар келтире турган болсок, кичинекей f(x) барабар минус x куб болсо, чыныгы сандардын көптүгүндөгү жалпы түрүн таба турган болсок, минус x'тин 4-сү бөлүнгөн 4 функциясы экендигин билебиз. Себеби андан туундасак минус x куб чыгат. Мынакей баштапкысы fx барабар минус x4 бөлүнгөн 4 плюс s болуп атат. Андан кийин чоң f(x) барабар минус 1 бөлүнгөн x плюс s. Бул жерден биз f x'тин ордуна 1-ди кое турган болсок, анда s-ны таба алат экенбиз. S-быз барабар канча болуп калат экен? 2 болуп калат экен. Анда чоң fx барабар минус 1 бөлүнгөн x плюс 2 деп s-нын ордуна 2-ни коюп, биз баштапкы функциялардын жалпы түрүн таап алдык. Эми балдар, бул жердеги таблицада жогору жакта функциялар берилип атат, асты жагында алардын баштапкы функцияларынын жалпы түрү берилип атат. Мисалы үчүн, k турактуу сан болгондо kx плюс s болот. Даражадан x'тин n-чи даражасынын баштапкысы xn плюс 1 бөлүнгөн n плюс 1 плюс s болот. Эми биз баштапкы функцияларды табуунун 3 эрежесин деп айтканбыз, ошого токтололу. Биринчи эрежеси: эгерде кичинекей f үчүн баштапкысы f болсо, j үчүн чоң j болсо, анда f плюс j үчүн чоң f плюс j баштапкы болот. Мына формулада көрүнүп турат. Сумманын туундусу не деп атат балдар? Туундулардын суммасына барабар.
Экинчи эреже болсо балдар турактуу көбөйтүүчү туунду белгисинин сыртына чыгарууга болот. Ошондуктан биз KF'тен туундасак KF штрих болот, ал барабар K кичинекей F'ге барабар. Муну дагы биз эсептөөдө колдонобуз. Үчүнчү эрежеси болсо татаал функциядан туундалуунун эрежеси боюнча колдонот экенбиз балдар. Эми бул эрежени колдонууга мисалдар келтирсек, биринчиси f at x барабар x куб плюс 1 бөлүнгөн x квадрат үчүн баштапкы функциялардын жалпы түрүн тапкыла деп атат. Мына ар бирин өзүнө алып көрө турган болсок, чоң f at x ошондо x4 бөлүнгөн 4 минус 1 бөлүнгөн x плюс s деген баштапкы функциясынын жалпы түрүн таба алдык. Эми силер менен экинчи мисалга токтолсок, кичинекей f at x барабар 1 бөлүнгөн 7 минус 3x'тин 5-чиси. Бул кайсы эрежеге туура келет балдар? Татаал функциядан туундалуунун эрежеси боюнча үчүнчү эрежеге туура келип атат. Мына бул жерде азыр кантип алгандыгыбыз көрүнүп турат. Бул эсепте колдонулган формуласы тийиндин формуласы балдар. Муну силер 10 класстан өткөнсүңөр. Демек, биз силер менен балдар бүгүн баштап функциянын аныктамасын билдик, касиеттерин үйрөндүк, 3 эрежени билдик. Ошондой эле берилген функция үчүн анын баштапкы функцияларын табуу интегралдоо деп аталарын дагы силер менен билип кеттик. 10 класста өткөн дифференцирлөө операциясына тескери болгон операция кайсы экен балдар? Интегралдоо операциясы экен. Анда бүгүнкү сабакка жакшы катыштыңар балдар. Силерди жакшы түшүндү деп ойлойм. Үй ишин жазып алсаңар болот. Жана аныктама формулаларды жаттап келебиз. Кийинки сабактан баштап көнүгүүлөрдү өз алдыбызча иштеп үйрөнөбүз. Бул сабакка көңүл бурганыңарга балдар чоң рахмат.